Саламатсыңарбы балдар? Силер менен кайрадан дагы сабак аркылуу жолугушуп атабыз. Бүгүн болсо эртең менен эрите туруп, маңдайыңдан сүйүп өп, колуңдан кармап тура кой деп эркелеткен бул ким өзү? Албетте апа балдар. Анда эмесе кана апаңарды бекем кучактап, бетинен сүйүп, маанайыңарды көтөрүп алып, анан сабак баштайлы. Кана балдар, апабыздын бетинен өп, бек кучактап, маанайыбызды көтөрүп алдык го деп ойлоймун. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын темасы идиш аяк. Сабактын максаты балдар, өз алдынча суроолорду түзүп, жооп берүүгө көнүгө бересиңер. Өзүнүн жоопторунун негизинде чакан текст түзө алабыз. Логикалык ой жүгүртүүбүз артат. Буюмдарды атап, эмнелер, эмне керектүүлүгүн көрсөтүп айтууга жана жазууга машыгабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын жаңы лексикалы идиш аяк, посуда, табак, тарелка, кашык, ложка, айры, вилка, чыны. пиала. Мынакей бул жаңы лексикаларды балдар эсиңерге тутуп, жаттап алгыла. Бүгүнкү сабагыбыздын грамматикасы балдар кайда, кайсы деген суроолорго жооп берген сөздөрдү біз мүчөлөрү менен иштейт экенбиз. Кана балдар, анда китебибиздин 62 бетиндеги биринчи тапшырма менен иштейли. Бул кайсы идиштер? Чайник, табак, кашык, чыны. Кана бул идиштердин аталыштарын эсиңерге тутуп калгыла жана жазылыштарындагы сөз айкаштарына да көңүл бөлгүлө. Кана балдар, өткөндөгү идиштердин аттарын эсибизге тутуп калдык окшойт. Кана дагы бир жолу китебиңерден карап койгула. Ал жерде идиштерди көрдүңөр. Эмесе бизге ким биринчи табат оюну менен ойнойбуз азыр. Бизге чаташкан муундар. Чаташкан муундардан биз азыр биз көргөн идиштерибиздин атын биринчи тапканга аракет кылабыз. Балдар, силер чаташкан муундардан сөз курап, идиштердин аттарын таптыңар деп ойлойм. Эми ошо тапкан идиштердин аттарын дептерибизге жазып алабыз. Кана балдар, канда экинчи тапшырмабызга көңүл бурабыз. Китебибизде бизде сүрөттөр берилиптир. Ошо сүрөттөрдү мен силерге бияктан дагы көрсөтөм. Биринчи суроо: табакта эмне бар? Табакта ысык тамак бар. Жана кашык бар. Ал эми экинчи сүрөттү карагыла. Экинчи сүрөттө бул табакта эмне бар? Жашылчалар кандай? Жашылчалар пайдалуубу? Кийинки сүрөттү карайбыз балдар. Бул эмне? Кашык менен эмнени ичебиз? Мынакей ушул суроолорго силер жооптап мага жөнөтөсүңөр. Кана балдар, силер суроолорго жооп таптыңар деп ойлойм. Анда эмесе экинчи табагыбызда эмне бар экен? Ооба, жашылчалар бар экен. Жашылчалар адамга пайдалуу, витамини көп. Аларды таза жууп жесек болот. Ал эми үчүнчү табакта карасаңар, анда эч бир тамак коюлган эмес. Ал бош, кашык менен эмнени ичебиз? Тамак ичебиз. Келгиле, анда эмесе үчүнчү тапшырмабыз боюнча, үлгү боюнча жаныңырдагы апаларыңар менен же абаларыңар, байкелериңер менен силер сүйлөшкөнгө аракет кылгыла. Чыны менен чай ичебиз. Кашык менен тамак ичебиз. Кана силердин үйүңөрдө көптөгөн идиш аяктар бар. Ошол идиш аяктар менен эмне ичип, эмне жейсиңер жана эмне коюлат? Ошолорду жаныбыздагы апаларыбызга айтып беребиз. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, видео менен мага дагы айтып берсеңер болот. Анда эмесе балдар, бизге берилген текстке көңүл бөлөлү. Текст бизде ашканада. Кана балдар, биз ар бирибиздин үйүбүздө жат уктачу бөлмөбүз бар. Биз өткөн сабактарда өткөнбүз.
сабак окуучу бөлмөбүз бар, жана тамак ишчү бөлмөбүз бар. Тамак ишчү жана тамак жасаучу бөлмө ашкана деп аталат экен. Анда эмес ашкана деген текстиги көл бөлгүлө. Бул ашканада идиш аяктар көп. Алар абдан кооз. Апам экөөбүз идиштерди жыйнайбыз жана жууйбуз. Мынакей балдар текстте айтылгандай эле биздин ашканаларыбыздын баарында идиштердин түрлөрү абдан көп, Идиштердин түрлөрүнө ар түрдүү тамактар коюлат, тамактар жасалат. Кана балдар, анда биз темабызды бушукташ үчүн бул жерде казандын сүрөтү силерге берилип көрүнүп атат. Казан дегенди билесиңерби? Барыңар тааныйсыңарбы? Анда эмесе казанга эмне жасайбыз? Ооба балдар, казанга тамак жасалат. Казанга жарма жасалат. Казанга ар түрдүү жечү нерселердин баарын жасап бышырып жейбиз, Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Бүгүн сабактан эмнени үйрөндүк? Кана билеличи? Кана балдар, анда эмесе бүгүн сабактан эмнелерди үйрөндүк? Идиш аяктардын аттарын атап билип алдык. Логикалык ой жүгүртүүбүздү өстүрдүк. Чаташкан моондардан сөздөрдү курап дептерибизге жазып алдык. Өз алдыбызча суроолорду түзүп, жооп бергенге көнүктүк. Текстти окуп, өз алдыбызча иштедик. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабакка үйгө тапшырма 37 беттеги идиш аяк 1-2 тапшырмасын аткарып келебиз. Саламатта калгыла балдар, эмки сабактан көрүшкөнчө.